Бул Айгүл жана анын уулу Адыл. Адыл абдан жакшы чоңуп келе жатат. Анткени Айгүл ага төрөлгөндөн баштап эле эмчек гана эмизип келе жатат. Ал суюктук ичирүү же тамактандыруу үчүн эмчек сүтүнөн башка нерсе берген эмес. Эмчек сүтү баланын ден соолугу үчүн зарыл болгон өзгөчө ооруларга каршы иммунитетти чыңдоо үчүн бардык элементтерди камтыйт. Адыл жана бардык балдар төрөлгөндөн баштап 6 айга чейин сууга, кошумча тамакка жана аралашмаларга муктаж эмес. А бул болсо Айгүлдүн күйөөсү Кайрат. Кайрат Айгүлдү уулун эмчек менен гана багуусун колдоду. Мындай ата менен сыймыктанууга болот. Адыл 6 айга толду. Айгүл аны эмизүүнү улантууда. Ошондой эле ага кошумча тамакты дагы бере баштайт. Баланын ден соолугу жана анын акыл эс жактан өнүгүүсү үчүн ага жаңы тамакты 6 айдан тарта жегендей үйрөтүү абдан маанилүү. Жумшак жана майдаланган тамактан баштагыла жана шекер камтыган азыктарды бербегиле. Кошумча тамак үчүн кою күрүч, гречка же сулуу боткосун, кесме же картошка пюресин, майдаланган майсыз эт, боор, балык, тоголок бышырылган жумуртка жана боорчак өсүмдүктөрүн пайдалангыла. Айгүл менен Кайрат Адыл жакын арада алар жеп баштаган эле тамакты жегиси келе тургандыгын билишет. Ага аны берүүнүн алдында алар тамактын жумшак болушуна жана майдаланышына көз салышат. Тамактын коюлугу анын тутумундагы азыктар кашыктан акпагандай болушу керек. Бул Адылга зарыл болгон энергия жана аш болумдуу заттарды берет. Адылдын ашказаны али кичине. Ошондуктан Айгүл ага күнүнө 3 жолу кошумча тамак жана шамшум эткенге мисалы күнүгө 1 жолу майдаланган жемиш же жашылча берет. Кайрат болсо Адылга тамак жегенге жардам бергенди жакшы көрөт. Адыл 9 айга толгондо Айгүл менен Кайрат шамшум этүүнүн жыштыгын күнүнө 2 жолго чейин көбөйтүү менен кошумча тамакты 3 жолу берүүнү улантышат. Бул чоңоюп келе жаткан Адылда сүйүктүү иштери менен алектенүү үчүн күч-кубаты болушу үчүн зарыл. Адыл жакында ал үчүн жаңы тамактын даамын таанып жана курчап турган дүйнө тууралуу көп жаңы нерселерди биле баштайт. Айгүл менен Кайрат бала эмизүү чыдамкайлык жана мээримдүүлүктү талап кыла тургандыгын билишет. Алар экөө тең Адыл менен бирге убакыт өткөрүүнү жакшы көрүшөт жана биргелешкен сабактар Адыл үчүн жагымдуу жана кубанычтуу болуусу үчүн аракет кылышат. Кайрат жана Айгүл балага майдаланган эт, жумуртка, балык, жемиш, аш, көк чөптөрү жана жашылчалардан турган түрдүү тамак берүү зарыл экендигин дарыгерден угушту. Бул рациондо бардык зарыл болгон аш болумдуу заттар жана А, С сыяктуу витаминдер, темир жана цинктин болушун камсыздайт. Кайрат менен Айгүл Адыл үчүн туура тамактануу алардын ага өмүр бою бере турган белеги боло тургандыгын билишет. Туура тамактануу балдардын боюнун өсүшү, дене бой жана акыл эс жактан өнүгүүсү, тез үйрөнүүсү, активдүү болушу жана оорулардан коргоо үчүн абдан маанилүү. Адыл абдан бактылуу эмеспи? Анткени апасы менен атасы ага ушунчалык жакшыгын көрүшөт. Сиз дагы балаңызга эң эле мыкты белекти, тагыраак айтканда анын тамактануусун туура уюштуруу менен мындай белекти балаңызга жасай аласыз. Туура тамактануу боюнча медициналык кызматкерлер менен кеңешүүңүз зарыл. Дени сак муун биздин жалпы милдетибиз.